Алар үйлөнбөйт деле. Ушундай рухбанияга түшүп алган. Кечке ошол отуруш керек. Мына менин кылып атканым туура. Мен мисалы бала чакам адалданбаган, 5 убакыт намаз окуйм. Ушундай кыла берейинби же кичине кошуш керекпи дегенге мен кошуш керек деп айтам. Мен напсим күчөп кетти, ибадатка сусташып кеттим, ыйманым сустап атат, көрүп атасыздар, а? Азыр баштардын размерлери окшош эле мындай. Бирок ойлонуштарында асман менен жерде айырма бар. Жардам бере бергин келет, өзүнкүн да таштап атчы, бирок колуңа көбөйүп турат да. Şu Allah'a işenbeyt dağı pandaga көбүрөөк ишене алган да. Ушуда пул бар. Шудан сураса анын берет. Шуну айтсаң чечет. Ал чече албайт эгер Аллахка каалабаса. Сопучулук деген темада сүйлөшөбүз. Тасаввуф деп коет. Тасаввуф деген сөз негизи уңгусунан алып келгенде ушунчалык ибадатты көп кылгандыгы себептүү, дүйнөгө көп деле алек болбогондугу себептүү бир элче кийин албастан ушул жүндөн кийиз кийимдер бар го. Ошо кийиз кийим кийип жүргөн адамдардын көбүн ушундай деп койгон. Суфи депчи, тасаввуф деген. Негизинен шариятыбыз мындай өтө бечара болгонго буйрубайт. Ал ушунчалык ахиретке көп иштегендиктен дүйнөгө жетпей калган. Өзү негизи ушундай да, башка тартсаң бутка жетпейт деген нерсе бар го. Мисалы, азыркы учурда эмнеге бизден аалымдар чыкпай атат дегенде, аалым болуш үчүн эң негизгиси баштапкы өмүр керек. Мисалы, жаш, али үйлөнүп бала чакалы болгонго чейинки өмүр керек, 10 жылдан ашык убакыт керек. Ага расход керек дегендейчи. Анан ошол үчүн ал убакта өзү көп иштеп, машина алып үй сала турган мал. İştesең пул да таба турган мал, окусаң окуп алым боло тургандагы убакыт. Ошол убакытта мына дүйнөнү кечиш керек да, курбандык кылыш керек. Ошонун эсебинен эсептелүү гана дамылар чыгып атат да. Имам Абу Ханифа өзү жаш, орто жаштан өтүп калгандан кийин, 30 жаштан өткөндөн кийин негизи илимге кадам койгон, бирок ошого чейин акчасын топтоп койгон киши болгон. Болгону соодада бир договор кылганда бир адамды аябай таң калтырган да. Ушунчалык соодан түшүндүрүп салганда айткан. Өзү сен дүйнөнү эмес, ахиретти көбүрөөк түшүндүрүшүң керек экен. Сенде талант бар экен деген да. Деп ушундай таргиптерди бергенде мен ушунчалык канааттандым депчи. Дегенде ошондон баштап кызыккандагы бизнестерин, соодаларын башка адамдарга жоопту кылгандагы көпчүлүк убактысын илимге берип алым болгон. Жана башкаларга таркатканда. Азыр деле ошол иштерди кылсак болот. Кудайга шүгүр, баракалуу заманда жашап атабыз. Баракалуу заман дегенде туугандар, биз өтө төбөбүз менен жер казбасак дагы тирилигибиз өтө турган эле маал. Биз насип кылган болсо, мына мечитте бир жумада бир сабактарды кылабыз мисалчы. Ушундагы бир эстеп коюңуздар, базар күндөрү шамдан куптанга чейин отуруп сүйлөшөбүз. Илим ордосу болот. Биз азыркы темадагы сопучулук кылыңыздар деп айтабыз. Анткени биздин динибизде деле рахбания жок. Рахбания дегенде христиандарда, насараларда молдолору такыр дүйнө менен алек койт. Баягы молдо менен артистти эл бакынга милдеттүү дейт го. Ол бизге айтылбайт мусулмандарга. Молдо өзүн өзү багат алчы. Бирок ашып кичине бир элдин анча-мынча иштерин кылса, тыйын берип койсоң эсептеш керек. Берген акчаңыздар жетпейт деле молдого, чын айткандачы. Анын көбүнчө молдолордун 2-ден 3төн катындарда жетпейт алчы. Алар өздөрү иштешет азырчы. Бирок христиандардыкында куду ошондой. Анткени алардын молдосу болуп иштебейт. Кечке мына узун чепкени кийип алып туруп кечке отурат алар. Өзү суббота, базар күнү основной аларда ибадаты болсо, башка күндөрдө эле жөн эле жүрөт аларчы. Алар үйлөнбөйт деле. Ушундай рухбанияга түшүп алган. Кечке ошол отуруш керек. А бирок биздин шариятыбыз андай эмес. Пайгамбарды өзү көрсөткөн. Пайгамбар бир моментте 9 семьясы болгон. Общий эсептеген 14 аял болгон. Тамак ашын, жашаган ордун бериш менен бирге илим үйрөткөн, коомдун башын бириктирген, динди таркатканга аракет кылган. Кыскасы биз ушундай көп нерсеге милдеттендирген биздин үммөтчү. Биздин үммөт үйдүн ичине кирип алып отурганга милдеттендирген эмес. Мына азыр жума күнү Ида нудия лис-салати мин яумил жум'a фас'ау иля зикриллахи ва дарул бай' деген аят бар. Эгер жума күнү Аллахтын зикирине чакырылсаңар, шыр шашкан бойдан келгиле дагы ишиңерди токтоткула. Ошол убакта основной иш соода болгон, соодаңарды токтоткула деген буйрук болду. Мынакей дүйнөнү таштап келип атасыздар го. Азыр
жума окулуп аткан маалда соода кылсаңыздар, соода арам. Аллах айткан, токтоткула ишни. Ошондой биздин үммөткө, мусулманга кээ бирки учурларда токтотконго милдеттендирген. Ошону токтотосуздар, башка маалда кеңири. Фаида кудиятус сала дейт жанагы аяттын уланысында жума. Эгер намаз окулуп бүтсө, фанташиру фил ард, жер бетине тарай бергиле. Жайылгиле. Вабтагу фадла мин Аллах. Аллахтын берген артыкчылыктан алга, дүйнө куугула деген сөз. Алла Таала эмне берет? Артыкчылык деп биз ошол берген неаматтардын арасынан акча, дүйнө. Ошо жумадан кийин кеңири же сооп иш, же дүйнө иштерин чукуңдар эмес. Бирок жума учурунда болбой калат. Бизге тыйым салынган. Ошол сыяктуу сиздер жалпы 100% убакыт бөлбөңүздөр. Бирок ахли илим үчүн тар айтканда шариатты түшүнгөн, өмүрүн көп арнаган адамдарга өмүрүнүн жарымын арнаш керек. Мисалы бир күндө жумушка арналган убакыттан бир 5-6 саат болбоду дегенде динге көңүл буруш керек, сабак бериш керек. Антпесе биздин үммөт жахил болуп кетет. Анткени пайгамбар тирилип келбейт да. Ушул дамналары иштебесе болбойт анча. Негизи сопучулук деген сөз арабчада зухд деген сөз менен да колдонулат. Зухд деген сөз аныктамасы мындай келет. Ахиретке пайдасы тийбеген нерселерди ташташ, ушу зухд деп аталат. Түшүнөсүздарбы? Бул мубах нерселерди ham ташташка кирип кетет анын ичинде. Мисалы, көбүрөөк уктап дем алыш. Ахиретке пайдасы барбы, жокпу? Пайдасы жок. Ошону ташташтагы бул сопучулук дейт, зухд деп аталат да. Өзү арам эмес, күнөө эмес. Мисалы, иштер баары жайында болот, бала чака багылтат. Жөн эле дем алып коюш керек да. Кечке бүгүн эчтеке иш кылбайм депчи. Бирок арам эмес алчы. Болгону дем алтасыз. Бирок ушуну дагы ташташ зухд деп аталат. Бүгүнкү тема ушул. Мындайча айтканда, лишний времяны дагы ташташ. Ошонун ордуна Алла Таала фарз кылбаган мустахаб амалдарды, сүннөт амалдарды дагы көбөйтүш деген. Ал эми таквалык эмне? Таквалыктын аныктамасы ham ушуга окшош да. Таквалык дегени ахиретке зыян тие турган нерсени ташташ. Ахиретке эмне зыян тиет бизге? Ахиретте арам иш кылган болсок зыян тиет, туура? Алла Таала тыйым салган ишти, шектүү нерсени кылсак зыян тиет. Ошол нерселердин баарын ташташ бул таква. Эки нерсе бар дүйнөдө биз кызыккан нерселерден. Дүйнө, акча, анан кийин шахва. Дүйнө дененин рахаты, эс алуу. Дүйнөнүн дагы зарураны эле алып туруп, зарурадан ашканды ташташ бул сопучулук деп аталат. Ашыкча бар го мындай. Жөн эле топтой бербестен. Керегине ылайык алыныш керек. Бала чака бакканга, өзүң жегенге, кийгенге деген. Одан ашыгынан эле жетпеди кылып топтой бербестен. Ал эми шахва адамдын желаниясында, каалоосулардан. Бул дагы денеге керектүү жерине чейин курсак тое турган адам өлбөгүдөй болуп деңгээлде дем алат, уктай турган деңгээлде чейин жүрүп, бирок кечке эле саякаттап эле рахатты кылып жүрө бергенде ташташ деп аталат. Биз ошондо кандай болуп атабыз? Анализ бар да. Биз ошондо кайсынысына түшүтабыз? Ката кылтабыз, туура кылтабызбы? Азыр көрөбүз. Алла Таала бизге фарз кылган эмес, бирок мустахаб, бирок фарздын деңгээлиндеги мустахаб бар. Фарздын деңгээлиндеги мустахаб дегени аткарган болсок, биз бейишке киришибиз дүйнөдө эле белгилүү боло турган амалдар бар. Ал тахаджуд намазы. Тахаджуд намазын биз ордуна уктасак болот. Туурабы? Ошол уйкуну таштап, ахиретке пайдасы болгон нерсени таштап, пайдалуу нерсеге алмаштыруубуз мына биздин артыкчылыгыбыз эсептелинет. Ушуну кылбайлы туугандар. Азыр суроо бар. Бердик азыр. Мына менин кылып атканым туура. Мен мисалы бала чакам адалданбаган, 5 убакыт намаз окуйм. Ушундай кыла берейинби же кичине кошуш керекпи дегенге мен кошуш керек деп айтайын. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тахаджудту эгер үммөтүмө оор болбогондо буга милдеттендирет элем депчи. Азыр ошо жөнүндө Умму Салама радиаллаху анхунун айткан сөзүн айтабыз. Пайгамбарыбыз түндөрдүн биринде ушу Умму Салама энебиздин үйүндө турганда чоччу ойгонду түнүчү. Чоччу ойгондо дагы субханаллах ма анзалаллаху минал фитан. Аллах Таала бул дүйнөнүн азгырыктарынан нечендегенди түшүрдү деди.
Мына биз шайтаным семирип кетти деген нерсе бар го. Ошо шайтан семирип кетип, дүйнөгө өзүңүздөр билип атасыздар да чөгүп атканын. Мен напсим күчөп кетти, ибадатка сусташып кеттим, ыйманым сустап атат, көрүп атасыздар, а? Ушундай болуп аткандан кутулуш үчүн дүйнөгө көп берилип кетип атам. Акча бар болсо дагы мен кичине акчага мелиштенип, мусулман бир тууганды капа турган деңгээлге чыгып кеттим. Ушуну кантип оңдоп алсам экен деген суроолорго пайгамбарыбыз ушуну чочуп туруп айтты: адамдар түндө намаз окусун деди. Түндө намаз окуса, бул адамдын ыйманы башкача бир деңгээлге чыгат, башкача тунук пикирленет. Адамдын бетинен нур пайда болот. Дүйнөгө көз караш башкачараак ойлонулат. Азыр баштардын размерлери окшош эле мындай. Бирок ойлонуштарында асман менен жерде айырма бар. Ал эмнеден дегенде бул ибадаттын таасиринде. Адам бар уктап аткан учурда сиз туруп тахажжуд окуп атсаңыз, Аллах Таала ыраазы болот да. Ким Аллах менен болгон мамилени түздөгөн болсо, дүйнөдө бардык жакта иши жүрүшөт. Ал ахирет иши болобу, дүйнө иши болобу. Адамдар баары укташат элестетин. Уктагандан ойгок жүргөндөр көп күнөө кылтат. Одан дагы ойгок жүргөндөр мына тойлордо жүрөт. Дагы Кудайга шүгүр 10га чейин кылып койду го. Марекелердин баары 10га чейин кылып жат уктагыла депчи. Бирок негизин караңыздар, саат 2де кино болуп жүрөт. Мына түнкү сменада такси кылгандар агаларыбыз. Ар бир менен сүйлөшүп көрүп, нормальный адам жүрбөйт да ушул убакта депчи. Бардык жер бетиндеги биздин территорияда адамдар биягы капилетте уктаган уктап атат. Уктабагандар бардыгы фасад, күнөө иштерде жүргөн учурда сиз уктагандардын катарында дагы эмес. Уктабай бузук кылгандардын да катарында эмес, ибадатка туруң эле да. Ошо ибадатка турсаңыз не болот? Аллах Таала канчалык деңгээлде сизге ыраазы болуштучу. Мына ошон үчүн милдеттендирген. Аллах Таала түндүн акыркы бир бөлүгүндө түшөт жана буйруйт. Дуа кылгыла, дуаңарды кабыл кылам. Кечирим сурагыла, кечирем. Мына ке шанс. Мына проблемасы көп болгон адамдар менен кээде отурсаңыз, угуп жүрөсүздөр го. Ушунчалык проблеманы терип түшүндүрүп берет. Жардам бере бергин келет, өзүнкүн да таштап атчы, бирок колуңа көбөйүп турат да. Бирок мүмкүнчүлүгүң болсо, бере турган деңгээлде түшүндүрөт да, туура. Бирок ошол эле нерсени пендеге эмес, Аллахка айтсынчы ошо проблеманы. Түндүн акыркы бөлүгүндө Алла Таала сурагыла, берем деп атат. Алла Тааланыкы түгөнбөйт да. Ким тосуп атат ошонучу? Сасып жата бербестен турсун да. Туруп, "Я Алла" десин, Алла Таала берет. Ушу Аллага ишенбейт дагы, пандага көбүрөөк ишенип алган да. Ушуда пул бар. Шудан сураса анын берет. Шуну айтсаң чечет. Ал чече албайт эгер Аллах каалабаса. Түнү туруп, түнкү саат 4-тө же 3-тө туруп, "Я Аллах, мен ушундай проблемаларым бар" деп сураңыздар, бул берет. Анткени жарым уктап атат сиздин шаарыңызда. Уктабагандын да бир бөлүкчөсү күнөө кылтат. Сиз туруңуз дагы 2 рекет намаз, 4 рекет намаз, 7-нче намаз окуп туруп, "Я Алла" деп сураңыздар эле, ушул нерсени берет. Муну берет деп мен неге ишеничти айттым, билесиздарбы? Алла Таала кечирим сурагыла, кечиремин, сурагыла, беремин дегенде. Берем десе, биз уктап туруп алып турабы, бамдатты деле чала, уктабай окуй калып туруп анан кайра сурансак,